Саламатсыздарбы? Бул медитацияны апага жасайбыз. Бизге эки ата-энебиздин маанилүү, бирок апанын ролу чоң. Себеби апа биздин өзүнүн курсагында 9 ай көтөрүп, бизди коргоп, бул дүйнөгө жараткан. Кийин апаңыз күнү түнү уктабай сизди карап чыккан, ооруганыңызды караган, курсагыңызды тойгузган, кийимиңизди жууган, негизи сизди баккан. Сиз чоңойгонго чейин сизге кам көргөн, ойлонгон, жакшылыкты жана бактылуулукту гана сиз үчүн каалаган. Бул медитацияны аткарыш үчүн отуруңуз, бутуңузду, колуңузду чай коюңуз, дем алуу практикасын туура жасаңыз. Бул медитация сиз үчүн коопсуз, себеби сиз гана эмоцияларыңызды контролдой аласыз. Комфорттуу отуруңуз, көзүңүздү жумуңуз, мурдуңуз менен дем алып, оозуңуз менен чыгарыңыз. Дем алыңыз, демди чыгарыңыз. Дем алыңыз, демди чыгарыңыз. Элестетиңиз. Сиз үчүн коопсуз жерде жүрөсүз. Айланаңызды караңыз. Бул кандай жер? Айланаңызда эмне курчап турат сизди? Сиз канча жаштасыз? Эмне кийип турасыз? Көз алдыңызда апаңыздын фигурасы пайда болду. Апаңыздын көзүнө караңыз. Апаңызды карай жакындап, бирок чоң аралыкта турасыңар. Апаңызды көрүп кандай эмоция пайда болду? Апаңызга карап айтыңыз. Апа, мен сени жек көрөм, мен сени жек көрөм, мен сени жек көрөм, мен сени жек көрөм, сени жек көрөм, сени жек көрөм. Сен мени капа кылгансың. Сен мени таштап кеттиң. Сен мага мээримиңди толук бербедиң. Сен мени эркелетпедиң. Сен мени укпадың. Сен мени басыткансың. Сен мени ургансың. Мен сени жек көрөм. Мен сени жек көрөм. Ичиңиздеги эмоцияңызды кармабай чыгарыңыз. Кайталаңыз. Апа, мага сүйүүң гана, мээримиң гана керек болчу. Мага сен керек болчу. Дем алыңыз. Демди чыгарыңыз. Апаңыз сизди колунан келгендей сүйгөн жана кам көргөн. Апаңыз башкача сүйүү жана мээримди тартуулоону билген эмес, себеби өзү энесинин сүйүүсүнө толгон эмес. Эми апаңызды карап, көзүнө карап кайталаңыз. Апа, мени кечир. Сен мага эң баалуу, жашоо тартууладың. Сен мага өмүрүңдү арнадың. Сен колуңдан келишинче аракет кылдың. Сенин башыңдан көп кыйынчылык өттү. Мен аны сезбептирмин. Апа, мен өкүнөм. Менин жүрөгүм
кейде ооруйт жүрөгүм, кейде ооруйт жүрөгүм, кейде мен сени сагынам, мен сени сагынам, мен сени сагынам. Мен сенден дайыма көңүл жана мээрим күтөм. Мен ушунчалык өзүмдү жаман сезип атам. Сен ошону көрүп, мага келип мээримиңди төгүп, мени колдойсуң деп ойлочумун. Мен өзүмдү жаман сезгенде гана сен мага көңүл бурасың деп жаңылышыптырмын. Азыр болсо мен жиним келсе да сен өзүңдү болгон сүйүүнү акыркы тамчысына чейин бериптирсиң. Себеби сенде башка ресурс жок. Мен сени кабыл алам. Менин таарынычым сага. Бул сенин сүйүүңдү алыш үчүн. Бирок таарыныч бизге сүйүү бербейт экен. Кечир мени. Мен жаңылыптырмын. Берген сүйүүңдү кабыл албай, башка сүйүү күтүп отуруптурмун. Эми апаңыз бар же жок болсо дагы сиздин жаш убактысыз жалгыз же оор болсо да жашооңузда эң баалуу нерсе бар. Бул сиздин өмүрүңүз, денеңиз. Бул чындыгында керемет. Сиз жок болсоңуз, бул эмоцияларды сезмек эмессиз. Сиздин претензияларыңыз, таарынууларыңыз болгону эненин сүйүүсүн алуу максатында болчу. Эми апаңыздын жанына барып, алдында ээлеп, бүт айта турган сөздөрүңүздү айтыңыз. Ичиңизде бир дагы эмоция калбасын. Апаңызга ыраазычылык билдириңиз. Апаке, мен сага ыраазымын. Апаке, мен сага таазим этем. Мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой годами старят, серебро без прав пустает, и усталости не знает, ведь душа твоя. Как люблю твой голос нежный, мама, мне молитвы ты шептала, их
надеешься на удачу, значит сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, если плачешь ты. Образ твой годами старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает век душа твоя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Так тоскую я в разлуке, Бог хранит тебя. Как люблю твои, мама, руки, ты обнимешь прочь все муки. Так тоскую я в разлуке, Бог хранит тебя. Мама, Ақырын, дем алып, деміңізді шығарып, көзіңізді ашыңыз.